25 январда санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов Ысык көл облусуна жасаган жумушчу сапарынын жүрүшүндө Чолпон Ата шаарындагы жаңы калкты тейлөө борборунун курулуш иштери менен таанышты. Ведомствонун басма сөз кызматы билдиргендей, жаңы курулуп жаткан калкты тейлөө борборунун имараты замандын бардык талаптарына жооп берет. Муну менен бирге борбор керектүү эмеректер менен, заманбап техникалык жабдыктар менен жабдылат. Министр Иманов курулуш иштери менен таанышып жатып, мурда Чолпон Ата шаарында калкты тейлөө борбору жок болгондуктан жергиликтүү тургундарга мамлекеттик санариптик кызмат алууда бир топ кыйынчылыктар жаралып келгенин белгиледи. Министрдин айтымына караганда, эми Чолпон Атада жаңы заманбап калкты тейлөө борбору иштей баштайт. Ал борбор заманбап керектүү жабдыктар менен жабдылат. Белгилегендей, учурда калкты тейлөө борборунун курулуш иштери жигердүү жүрүп жатат жана ушул жылдын 1-кварталында пайдаланууга берилет. Жалпы аянты 278 квадрат метрди түзөт. 22-жылдын ноябрында Баткен шаарына биринчи жолу алып келген 6 автобустун 3-өө бүгүн 25-январдан баштап каттамга чыкты. Бул тууралуу Баткен шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, маршруттук каттам Жибек жолу, Жусупов, Сайдыман Ажы, Тумаматов, Разаков көчөлөрүндө Чекбулак кварталы боюнча жүрөт. Жол кире акысы 15 сом. Мэриядан кошумчалагандай, автобустардын калган 3-өө лицензия даяр болуп, тиешелүү уруксат берилсе, каттамга коюлмакчы. Белгилей кетсек, Баткен шаарына биринчи жолу 6 автобус алынып келинген. Шаар калкты тейлөөгө багытталган автобустар Айылбанк тарабынан 6 жылдык мөөнөткө лизинг аркылуу алынган. Жаратылыш министрлиги Сары Челек коругун жакшыртуу тууралуу пландары менен бөлүштү. Учурда Артак айылынын жашоочуларынын уставы менен абалды жакшыртуу боюнча иш-чаралар планы иштелип чыкты. Малдын башын кыскартуу, жаратылышка аяр мамиле кылуу маселеси коюлду. Ошондой эле корук жөнүндө жобону кайра карап чыгуу, автоматташтырылган тосмолорду орнотуу жана коруктун абалын жакшыртуу боюнча иш-чаралар өткөрүлөт деп билдиришти министрликтен. Белгилегендей, бардык кызыктар тараптардын пикирлерин иликтөө боюнча социалдык изилдөө жүргүзүү пландаштырылууда. Мындан тышкары райондук деңгээлде комиссия түзүлүп, азыркы учурда корукта жашаган калктын санын тактуу жана жашаган жерлеринде укуктук документтерди иштеп чыгуу боюнча иш алып барууда. 2022-жылдагы Кыргыз-Тажик чегарасындагы окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө топтору тергөө иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин жыйынында аскер прокуратурасынын тергөө кызматынын башчысы Акылбек Абдраев билдирди. Шектүүлөрдүн өзүнчө өндүрүшкө алынып, сотко өткөн учурлары бар. Учурда аскердик прокуратуранын Баткен гарнизону тарабынан тергөө иштери жүрүп жатат, деди ал. Парламент 2021-жылдын 16-сентябрында Дүйшөмбү шаарында кол коюлган жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлерин биргелешип материалдык техникалык жактан камсыздоо жана медициналык жактан камсыздоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору каралууда. Эскерте кетсек, 2022-жылы 14-17 сентябрда Тажикстан Кыргызстандын аймагын басып алууну көздөп, Баткен жана Ош облусундагы чегара заставаларын жана калктуу пункттарга кол салган. Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн аскердик баскынчылыгынын натыйжасында Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 63 адам каза болгон. Анын ичинде аскер кызматкерлери жана жайкын тургундар жана балдар бар. 198 адам жабыркады. Ошондой эле турак жайлар, экономикалык жана социалдык объектилер, турмуш тиричиликти камсыз кылуучу объектилер талкаланып, зыянга учураган. Ысык көл облусундагы пансионат жана эс алуу жайларынын курулуш нормаларынын жана эрежелеринин сакталышын текшере баштады. Ведомствонун басма сөз кызматынан билдиришкендей, ошондой эле саркынды сууларды тазалоочу курулмаларды мониторингдөө процесси ишке киргизилди. Бир айдын ичинде комиссия Кыргызстандын шаар курууну жана архитектура экологияны сактоо жаатындагы мыйзамдарынын сакталышы боюнча инвестиция жүргүзөт. Аягында текшерүүнүн жыйынтыктары коомчулукка жарыяланат деп айтылат маалыматта. Bak.
Улак же серкени мууздап ичин тазалап анан бекем тигишет. Эки тарапка бөлүнүп алып жакшы аттарга минишет. Бөлүнгөн жааттар бирдей санда 3, 5, 7 оюнчуларды чыгарышат. Оюндун негизги максаты жерге ташталган улакты эңип алып, атаандаштарга тарттырбастан белгиленген маарага алып келип таштоо. Ушундай оюн Ош облусунун Асанчек айылында өттү. Ташматов Кутман уулу Имранга арнап элден ак бата алуу үчүн той кылып улак берди. Улакка катышуу үчүн жакынкы айылдардан гана эмес, башка район областтардан жол артып келишти. Урматтуу калгандар, мына ушу той болобу, башка кылабы, только улак менен дуа алып, ошо алиги жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт деп, ушундай элдер ушундай улак кылып, ушу бул ажалтан калып келген да, бул тарыхта калып келген, бул боло берет, бул улак жакшы болот. Мурун ким палван экенин билбей калдык элек, мына эми билинип атат секин, колдо алып, ушундай болуп атат, эми жакшы болуп атат негизи. Мындай оюнга жаш кары дебей катышып келишет. Менмин деген улакчылар оңойчулук менен улакты алдырып жиберишпейт. Муну эңиш үчүн каарылуу күч гана эмес, күчтүү аргымак да керек. Өзү уул бала төрөлгөндө бир гана эл журт эмес, жердеги ташта сүйүнөт экен да. Мени ушул таштагы бир ушул бала эр жигит күчкө жетип, мени бир одарса күндүн бетин көрөр экенмин депчи. Ошосуңарындай бул элдин бар жагы жумурай журт сүйүнүп, ошого улак берет экен. Анан бул атты таптаган адамдарды дагы илгертиден ата бабабыздан калган сөздөр бар. Атын баккан эр элин багат, чачын баккан аял эрин багат дегенчи. Ошосуңарындай бул чачын баккан аял деген нерсе чачын жууп тазалап, ушул илгерки сөздөр да бул. Ошол айрандап азыркыда жууп узун кылып чачын бакса, ушу түндөсү зерикпестен ойгонуп, өзүнүн уйкусун кечип, күйөөсүнө тамак пиширип берип багалат экен да. Атын баккан эр элин багат деген гап бул ар бир эр жигит түн уйкусун кечип, ушу атын ар жерден барып, чөбүн, жемин таап келип багат. Бир үй бүлөнүн эле эмесин жейт да. Ошосуңарындай бул элин багалат деген гап себеби илгертеден бир айылдан бир айылга барып, эли журту ачка калса дагы барып ошолордон мал мүлк сурап келип болсо дагы элин багалган. Ошон үчүн ушундай кептер калган. Аттардын дүбүтү күйөрмандардын шаңы оюнга ого бетер көрк берип турат. Оюнда билеги күчтүү болуп, аты чыдамкай болсо жеңиш болот. Мынау кыргыздар эми жокер болгондо, булар ушул ар дайым жакшы аттарды кармап, анан булар спортту бизге берген ушул спорттун түрү Алла Тааладан бизге насип кылган экен да. Ушул балдарды жаштан ат мингизип, ошо улутту коргош үчүн жакшы аттарды багып, ошол аттарды ушундай аламанлыкта чаап, айрыкча ушу Ош жергесинде ушу торпок чабылат постоянно. Эми азыр мына кийинки мынау акыркы жылдары өтө чоң сорундарды коюп, мынау лексус машиналарга кызык адамдар мына атка кызыгып азыр ар бир адамдарды ат көбөйдү. Жакшы аттарды кармап, сортторун неме кылып, өзүбүздүн эски кыргыз аттарын кармап, чет мамлекеттен да Европа аттарын алып келип аргындаштырып, жакшы сортторду чыгарып, ушу аламанлык өтө популярный болуп кетти. Азыр адамдар машина алса, андай алса, көңүл бурбай, ат алгандарга маани берип, бардык өзү кыргыздын ушу духунда, канында бар экен да ушундай. Ар бир кыргыз жигити ушу ат мингенге ушундай кызыгат да. Оюнда жеңүүчү бир эле адам болбойт. Анда атайын маарага жеткен улакчылар уюштуруучулар тарабынан байгелер менен сыйланат. Аталган оюнга 4 тай, 4 кой, акчалай жана баалуу байге катары өз ээлерин тапты. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Hey!